Assalamu alaikum. Урматтуу сүйүктүү биздин каналдын көрүүчүлөрү, подписчиктер, урматтуу достор. Менден электромобиль автоунаасын сурандыңыздар эле. Эч убакыт болбой жатты. Азыр ушул убакыттан пайдаланып сиздерге Hyundai Ioniq деген электромобиль автоунаасын тартып көргөзөйүн. Бул машина азыр жүрүп турат. Эч кандай сыртка үнү да угулган жок. Булардын номерлеринде дагы сразу мындай розетканын сүрөтү бар. Электромобиль экенин. Номерлери башка машиналардан айырмаланып көк болот. Жана бул жактагы машиналардыкы ак болсо, булардын объемдору көк болот. Бул ак түстөгү, өзүңүздөр көрүп атканыңыздардай 2017 жылы чыгарылган Hyundai Ioniq деген автоунаасы. Бул сиздерге бир сыйра алыстан көрсөтүп коеюн. Бул машинанын хэтчбек аркасынан көрүнүшү. Көрүп атасыздар. Эч кандай үнү билинбейт. Бул машинанын бул жактарын карасак, бесключевой доступ, повторительдери бар экен. Blue Drive, экономичный, өзү ток менен жүрөт. Электромобиль кандай ток менен жүрөт десеңиздер, обычный эле биздин үйдөгү 220 розеткасына сайып заряд алсаңыздар болот. Телефон зарядтагандай эле. Шундай достор, буну үйдөгү эле розеткага сайып, өзүнүн переходник шнурлары бар. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Телефон заряд кылгандай эле үйгө келип кечинде сайып койсоңуздар, эртең мененге чейин заряд толуп калат. Бир заправкасы, бир толгон заряды менен 240 километрге чейин жүрсө болот. Андан кийин дагы заправка кылып алып, токко сайып заряд кылып алып, андан жүрсөңүздөр болот. Анда мен сиздерге бул машинанын ичин көргөзөйүн. Мына бул жагында дагы баягы розеткасы бар. Азыр мен сиздерге ачып көргөзөм. Мына бул жакта дагы розеткасы бар. Арка жагында дагы розеткасы бар. Ол жагында дагы кайсыл жагына жакын болсо, баягы розетка ток жеткен болсо, ошол жерден сайып заряд кылсаңыздар болот. Эми ушунча келип калдык, аркасын деле ачып силерге ошо переходниктерин көргөзүп коеюн. Мына көрүп атасыздар, булар переходник, бул обычный биздин розетка. Мына көрүп атасыздар, 220 вольт сайылат. Бул ушундай блок питаниясы окшойт, ток өткөрүп бере турат. Булар болсо азыркы сиздерге көрсөткөн розетка сайылат. Мында запасной бул дагы ушундай сайыла турган өзүнүн переходниги. Бул Hyundai Ioniq. Камера задний вида бар. Бул жагында көрүп атасыздар, электрик деп жазылып турат. Эми бул машинанын ичи кандай болду экен деп кызыгып атсаңыздар, ичин көргөзөйүн. Бесключевой доступ. Жылы болсо 2017. Полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала. Көпчүлүгүндө мындай нерселер жок, складываниялар жок болуп калды. Ошондуктан мен айтып коерейин баарын. Мына көрүп атасыздар, бензобакты сүрөтүндө ошол розетканы сүрөтүп турат. Көрүп атасыздар. Бул канча убакытка чейин жеткенин дагы көргөзүп турат экен. Бул жагына келсек, полный мультируль. Подушка безопасности болгону, бул болсо канча? 84.000 гана километр жүрүптүр. 84.547. Ушундай. Достор, монитор, старт кнопкасы бар экен, power дейт. Бул жагында кондиционер, бул жагында кнопкалар эле көп экен. Обычный кадимкидей эле биздин машиналардай. Бул жакта 12 вольтка немеге выходтар бар экен, USB жана зарядны сая турган. Бул жагында коробкасы мындай кнопка менен эле. Дыны бассаңыздар алдыга жүрөт, эрди бассаңыздар аркага. Парковка, бул нейтралка. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья, подогрев руль. Бул пассажирский жагыдагы ошондой подогревтери бар экен. Жана мында бир лок көрүп атасыздар. Бул жагында мындай кармашкалары, подстаканник, удобный жайгашып бар. Эми сиздерге бул машина азыр өчтү мына. Сиздерге жүргүзүп кайра көргөзүп коеюн. Болду, бул машина жүрдү. Эч кандай үнү деле угулбайт, эч кандай бир звук деле угулбайт экен эчтеке. Руль болсо бир аз спортивныйлердин окшоп, бир аз мындай тоголок эмес экен, кыйшык экен. Дагы эмнеси бар бул машинанын? Мен сиздерге моторун ачып көргөзүп коеюн бул машинанын. Мотору
Мына достор, мұны мотор жағын аштық. Моторы болса кадимгидей эле мотор экен. Аккумулятор бар, жүргүзөт, андан кийин ток менен жүрөт, батарейка менен. Батарейкасы кайерде болот? Бул кадимки эле мотор болсо десеңиздер, бул машинанын асты түгү. Полный эле батарейка болот экен. Машина азыр ушул тапта жүрүп турат. Эч кандай угулган жок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, машина жүрүп турат. Жүргөнү дагы билинбейт. Түтүн деле чыкпайт. Батарейка менен жүрсө, каяктан түтүн чыксын? Аркасында 4 парктрониги бар экен. Көрүп атасыздар, мындай парктрониктери бар. Хэтчбек баягы биз Prius'тары көрүп жүрөбүз, ошолго окшогон, бирок электромобиль экен. Ушундай достор, биз болгондо айтып деп көргөздүк. Өзүбүздүн акылыбыздын жетишинче көрүп турганыбызды сиздерге айтып берген аракет кылдык. Андыктан буюрса мындан кийин дагы мындай видеолорду бат-баттан чыгарып сиздерге көргөзүп турушты улантабыз. Бул электромобилдер Кыргызстанга растаможка болбойт. Ушундай эле алып кирип, номер алып, айдап жүрө берсек болот буюрса. Эми могу жаңы жылдан кийин Кыргызстанда таможный жабылып, растаможка көтөрүлө турган болсо, ушундай электромобилдерди сиздерге сунуштайбыз. Ушундай электромобилдер алыңыздар. Бензин же болсо газ куям дебестен, үйгө келгенде токко сайып коюп эле, телефонду батарейка зарядка сайгандай эле зарядтап алып жүрсөңүздөр болот. Бул эми чисто городской машина экен. Например, Оштон Бишкекке чейин 240 км жетпей каласыздар. Анын үчүн осы Самурга барганда дагы ужин кылганча бир токко сайып коюшуңар керек болот. Андыктан муну алсаңыздар, чисто городской ишке барып келгенин жумушка колдонсоңуздар болчудай машина экен. Ушундай достор, андыктан биздин каналга жазылгыла, жаккан болсо лайк баскыла, комментарий калтырыңыздар. Жана биздин Instagram баракчабыздагы описание ссылкасын калтырып коебуз. Ошол жака да катталышты унутпаңыздар достор. Андыктан мен сиздер менен бул машинаны көргөзүп аягына жетип калдым. Сиздер менен коштошом. Баарыңыздарга ийгилик. Ар бириңиздерге ушундай жакшы машиналарды алышты Кудай таалам насип кылган болсун. Ассаламу алейкум.